досум аркылуу мен аранжировщик таап калам. Анан ал аранжировщик менен таанышып, ырымды берип, ырымды жаздырып, экөөбүз ошентип таанышып калганбыз. Башында эч кандай экөөбүздө реакция болгон жок. Мындай мен өзүм деле жөн эле адам катары, ал мага клиент катары ушундай мамиле кылган. Жаздырып кетип, Бишкекке баргандан кийин булар көпчүлүгүнө жаккандыгы үчүн ыраазычылык айтып коеюн деп телефон аркылуу экөөбүз сүйлөшүп, байланышып, ошентип экөөбүздүн сөздөн сөз чыгып, экөөбүздүн жакындашып кетишибиз ушу телефон аркылуу болду десем болот да. Кыргыз салтыбызды эле аткарган десем болот мен жолдошум. Бизде кыргыздарда кандай калың берет эмеспи? Калың берип, анан кийин үйүнөн келип алчып кетип, күйөөм дагы ошентип келип, ата-энемдин алдына келип, колумду сурап, сөйкө салышкан кадимкидей сөйкө салды болгон, сөйкө салгандан кийин анан ЗАГС күнү белгиленгенден кийин достор менен келип, ЗАГС кылып, алып чыгып кетишкен да, ЗАГСка алып чыгып кетип. Албетте өзбек элинин салт санаасы башка, жана ошондой эле үйдө болгон атмосферасы башка десем болот да. Бизде кыргыздарда бир аз кеңирээк боло турган болсо, өзбектерде бир аз катуураак кармайт десем болот да. Эми ар бир үй бүлөдө ар түрдүү болот. Ал эми биздин үй бүлөбүздө болсо мындай кеңирчилик болгон. Албетте келин болгонумдан кийин жанагындай ошо өзбектердин келиндериндей эле мен дагы эшикке чыгып саар менен туруп алып суу сеип, шыпырып, жана ошондой эле кайненеге даамдуу тамактарды даярдап берип, өзбектердин салт санаасы кандай болсо, үйдө кандай тарбия болсо, мына ошолордун баардыгына баш ийип, мен ошолорду аткарат болчумун. Лагман чоз десе, лагман чозуп берчүмүн, ашты мыкты демдечүмүн. Ошо кайненемдин тилин тапканга мен аракет кылчумун ар дайым. Экөөбүздүн бири-бирибизге болгон мамилебиз аябай жакшы, жылуу, жумшак болчу. Милтирип асманга мен турдум бакта жөлөнүп, кашаттан чыкты бир келин. Аркан туда потянул, там типа помог. Да, вот это и есть союз, это и есть жизнь. Без этого как бы никак. Ты понимаешь, что на первой вершине это сложновато будет в качестве страховки. И это такой же процесс я вот ощущаю в обратном как бы понимании. Так, ставим, как мы яблоко держим? Большое яблоко. Как вы держите? Вот так, да, держим. Обычно эле баягы адамдар жашагандай эле биздики деле жашообуз ушундай эле. Эртеден кечке чейин мектепте эмгектенем, ал эми кечкурун үйгө баргандан кийин кадимки үй кожойкесиндей тамак жасап, ал эми тойлорум болуп калса же болсо чакыруулар болуп калса, күйөөмдөн уруксаат сурап кете берем да. Бири-бирибизге болгон ишеним.
просто жить вместе, когда ты понимаешь, что ты вот живешь с человеком вместе, да? Она твоя жена, твой муж, все, на этом точка. Вот это и все определяет. Любовь похожа